катталуучулары, туугандар, мынакей Кезектеги рыбалкага дагы жолго чыктык. Бүгүн 2 ноябрь, баягы эле көңүлүбүз. Может, бүгүн повезет. Көт деле может бүгүн повезет, а? Может быть. Канча күндөн бери эле аракет жасап атабыз дейт. Жаныбыздагы тегерекчеттин баарын эле түшөт. Сырга көзгө түшпөйт. Буйрса бүгүн түшүп калар. Мен ошон үчүн кече күнү мен кайырмак деле албай бардым го. Мраморныйга. Бирок ошондо да сен өзү кармай аласыңбы деп дагы жазып атып. Ошон үчүн ошондо бир кайрым мага да неудобно болуп калды. Видео чыгарганчы неңи турайын. Бүгүн түшөт Кудай буйрса. Не Мынакей туугандар, аларча 3-тө тарт деп айтып сурангандар көп эле болду, бирок ушул пробканын айынан келгим келбейт да достор. Мына жолду карасаңыздар, постоянно мына жарым саат болду. Кичине жылып токтоп турабыз. Анан ушул себептен да ошон үчүн мен көбүнчө пробкасы жок жакын жерлерге барганга аракет кылып аттым да, мондай пробкада вообще айдагым келбейт машиначы. Азыр эми айла жок, көп болуп кетти, бир келип кетейин деп жолго чыктым достор. Мынакей каналдын катталуучулары, силер көптөн күткөн аларча 3кө да келип жеттик. Мына бул байкелер бизге орун бошотуп берип атышат. Мына Кудай буйрса келдик. Анан могу жерде мусорларды чогуу тазалап салалы туугандар, а? Салам алейкум таксир. Түшүп атабы балык? Кармадыңыздарбы? Жарым саат болду келгенибизге. Түшө элекпи? Көрсө болобу судагыңдас. Малек жерден кармап атасыңарбы? Салам алейкум. Түшүп атабы балык дос? Салам алейкум байке, кандайсыз? Судакка салдыңызбы? Түшүп атабы? Жаңы эле келдиңизби сизда? Бир сейре обход кылып чыгайлы. Балыкчыларды. Кандай сонун үйдөн чыгып шака келгенде кадимкидей толкунданып эс алуу достор. Мындай балык кармабасам дагы уже келип көргөнүмө аябай курсантмын. Азыр балыкчылар менен улов кандай болот бир сейре көрөлү. Ассаламу алейкум. Балык түшүп атабы таксырлар? Жаңы эле келдиңер. Учураш болду таксыр. Салам алейкум таксыр. Балык түшүп атабы? Качан келдиңиз? Жарым саат. Эмнеге салып атат? Сөлжангабы же малеку? Малек болбогон, кече аттан кече жаңырда калып кеткен үйдөн. Жиргиде эме болуп кетти. Курчоктон чыгып кетип жарылып. Биякта эч ким кармабаптырбы, билбедиңизби? Кандай түшүп атат билейин дегеним го. Жок экен, бирөө кичине бир судак кармаптыр. Тетиги жерде. Мынакей достор, азыр эми место издейли биз отурганга. Бир сейре обход кылып чыктык. Сөлжанга салгандар бар экен, малекко салгандар бар экен, бирок тилекке каршы пока эч кимдики деле түшө элек экен. Бир кичинекей судак түшүптүр болгон ошол. Биз менен чогулуңуздар. Бүгүнкү күндү Кудай буйрса кандай болот? Клев бардыгын кошо көрөсүздөр. Да. Аякта кандай экен судактар? Судак түшпөй атат, окун жакшы түшүп атат. Кот кандай экен? Бесплатный. Тааныгандар таанып атат, тааныбагандар тааныбайт. Видеом көргөндөр учурашып атышат. Жакшы жылыш бар достор. Күнбеке да келипти.
Hazır rıbalkanı başlayıyoruz dostlar. Mınake dostlar, rıbalka, mınake Mısır. Hurmatlı balıkçılar, kanalın katılımcıları, sizlerden bir ötünüç, öz üstün mekenimiz, özüz daima gelip balık salı esalgan yerlerde Mısır kaldırbanга hareket kılыңızдар, suranıç. Kayсы жаққа барсақ арқабызды тазалап, мынакей келсең да мусор, бұл жақтары да мусор. Азыр бердегі байкелер менен чогулуп терип өрттөйбүз, Кудай буйрса. Силер дагы бизден кийин аркаңарды дайыма тазалап жүрүңүздөр достор. Мындай көрүнүш туура эмес, Кудайга деле жакпайт, эми акыретте ушуларга деле жооп беребиз. Өзүбүздөр ушул мусордун арасында кандай кылып отурабыз, мына караңыздарчы. Мына өзүбүз эле кылабыз, бирөө келип кылып кетпейт. Мынакей туугандар, балыкка келип мен даже кайырмагымыз кармаган жокмун, сал электин алып келип койдум. Биринчи жумушту мынакей тазалыктан баштайлык достор. Ушуларды тазалап өрттөйлүк. Мына караңыздарчы, могуларды мына алсак деле болмок, бирок азыр бирдеме жолун тапканга аракет кылам, бирок мен түшүп ала албай турган экен, неудобный. Мынакей, бул байкелерде аз жардам беребиз деп мусорларды тазалайбыз, общий. Мынакей. Мындай коюп туруп өрттөп салалы баарын. Өзүбүздүн тереттерибиз таза болсо жакшы отурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мен ары каяка балыкка барсам негизи аркамды тазалап жүрөм. Кече мраморныйда мен өзүм кайрмак сал болгон үчүн комментарийден окуп анан эстеп атам. Чын мен дагы ошол күнү көңүлгө албай коюп турмун да. Мынакей байкелер, ушул байкелерден үлгү алгыла, отурган жериңерди тазалагыла. Мындан 5 минут убактыбыз кетет. Бир жерибиз бирдеме деле болуп калбайт. Bismillah. Mısır dissetini öte koyup. Şirenke spичка бар mı bayke? Mınakey. Gügüzüyüz. Mınakey. Biz baştaylı, bizdi görüp başkalar da kılsa sebepçi olup kalabız belki tazalıkka. Mınakey. Uşul baykelerden үлgü algıla dostlar. Tazalık özübüzgө gerek. Her kimimiz özübüz. Өзү соңда өзүбүздөн баштабасак бирөөдүн кемчилигин айтыш оңой, өзүнүкүн көрүү кыйын. Ошон үчүн тарбияны бирөөдөн эмес, өзүбүздөн баштайлы достор. Силерден сураныч, отурган жериңиздерди дайыма таза кармаңыздар. Şu таза эмес, от кылып алып ошол жерде адам отурган адамдарды эле айта бериңиз. Кантип отурушат мисалы. Мына могу жерлерди караңыздар, азыр таптаза болуп калды. Бирок тетиги жактарда дагы бар, азыр дагы терүүнү улантабыз. Мынакей туугандар, биякта да мына бир балыкчы Орус байке тазалап баштады. Мына достор, ушундай кылыңыздар. Мына караңыз, ушу эмне деген акмакчылык, бүт өзүбүз кылган нерселер могулар. Кантип отурабыз ушундай жерде? Ana uşu жерден кармаган балыктын баарын өзүбүз жейбиз. Оорунун баары ушул нерселерден болот. Мынакей достор, каяка барсаңар биринчи очередь үй алсаңыздар деле биринчи үй эле жөн эле барып көчүп кирип албайбыз, туурабы?
биринчи тазалап, актап илгертен эле. Бирок үйдүн ичин эле короонун сыртына мусорду алып барып ыргытабыз. Бирок ошо сыртты дагы өзүбүздүн үйдөй эле ойлош керек. Себеби ал бирөөдүн жери эмес, өзүбүздүн мекен, өзүбүздүн жер. У вас спичка есть, да, чтобы сжечь? Сразу сожгите, я сейчас там огонь сниму, приведу. Оларды ала албадым, достор. Түшө албадым, менде өтүк да жок, мыякчы кези баткак экен. Мынакей. Уже могу жакты караңыздар. 5 мүнөттө таптаза кылып койду. Эч канча убакыт кетпейт. Алла разы болсун. Ушундай байкелердей болуп, таза кармап отурган жериңе. Мына дагы деле терип жүрүшөт. Тазалык эң жакшы нерсе, достор. Мына зато азыр отурган жери өтө приятный болот. Тетиги жактагылар билбейм. Булар тазалап атканын көрүп атат, көрүп деле аракет кылабы десем, аракет кылгандар кылды, кылбагандар кылбады. Эми ар бирин айта бербейин. Ар ким өзүнүн башы өзүндө, ар ким өзү жыйынтык чыгарсын, достор. Вот, уважаемые дорогие рыбаки, вот когда на рыбалку приезжайте, пожалуйста, за собой вот так уберите и сожгите, пожалуйста. Если некуда носить, сожгите там же, чтобы чисто было у нас в городе. Мы сами тут рыбачим, сами эту рыбу ловим и сами кушаем. И это же неприятно, когда вот в таком мусоре сидеть. Это же наша родина, уважаемые дорогие рыбаки. У вас я очень прошу, никогда за собой мусор оставляйте. Даже вы не оставляйте, увидите другие мусора рядом, соберите, пожалуйста. Вот так и сожгите. Вот мы сейчас буквально 10 минут только времени потеряли. Я даже свои удочки не закинул еще. Сперва вот решил мусор собрать потом. Вот мне вот здесь местные рыбаки, которые тут сидели, тоже помогли. Вот, спасибо этим рыбакам. Я всем, кто увидит мои видео, обращаюсь, пожалуйста, уберите за собой. Даже если ваши мусора нету, тут у других чужие мусора, которые до нас бросили, тоже уберите, пожалуйста. Мынакей, достор, азыр могу жака мен кол жеткендерин алганга аракет кылайын. Алып келишет, ыргытышат. Апарыштын идиштери, мына башкалар. Ушул тегеректе жашаган жашоочулар, мусорларыңыздарды ыргытасыздар өйдөдөн. Бу жерде не только балыкчылардыкы, только ушул жактан агып келген мусор дагы бар. Ушул тегеректе жашаган жарандар, мекендештерибиз, мусорларыңыздарды бияга ыргытпаңыздар, сураныч силерден. Не деген көрүнүш бул? Индиянын Гангасындай эле болуп кетиптирби? Мынакей 1 метр жээктен ушунча мусор чыкты. Бутумда суу болду менин. Чекез баткак экен, муну көрүп туруп кайырмакта салгым келбейт. Колум жеткен жерде алдым, туугандар. Мынакей достор, уже күйүп бүттү. Эч канча убакыт деле кеткен жок, байке. Ашып барса 10 мүнөт, 10 мүнөттө зато мына отурган жер таптаза, мына бир мусор жок. Кандай сонун. Мына 5 мүнөттө балыкты тиктеп, кайырмак тиктеп отурганда мына тартканча уже тазалап бүттүк. Андан кийин деле кайырмак карасаңыздар жетишесиздер, достор. Ушундай тазалыкты сактайлы. Өрттөңүздөр, сураныч калтырбагыла. Мынакей достор, тигил жак бүтүп, мына экинчи жакты дагы уже суу болуп калыптыр. Бүт суудан терип чыккан нерселер. Күйүшү бир аз кыйын болуп атат, бирок мына улам жагып атып, кургап уже күйүп баштады. Мынакей. Ушу аксакал кишилерден жаштар үлгү алалы. Силерден сураныч. Вот молодые рыбаки, вот старшие люди, чем нас, они вот
собирает тут мусор и жгет. Надо примеры с них взять. Надо быть всем стыдно, да, кто это сделал. Мынакей туғандар, қол эми бошоп, балықшыларды бір сәт тартып көргөзөйүн сіздерге. Мынакей Нурдин байкем отурат. Бүгүн буйруса кармайм деп жакшы эле дарат алып чыктык, а? Кармап каларбыз иншалла. Мынакей достор, аркы бетте беле балыкчылар толтура. Могу дөңдүн ар жагында да толтура достор. Баарын тартканга мүмкүнчүлүк болбойт экен, бирок действительно бүгүн воскресенье күн аябай балыкчы көп экен достор. Бирок пока бир эле баланын кичинекей бир судак кармаганын көрдүм, калганын эч ким кармабаптыр. Эми азыр буйруса көрөбүз. Мен мына жаңы эле бир эле кайрмак алып келгем. Поплавок ыргытып койдум. Нурдин байке 2 кайрмак, ошол. Кармаган киши бир кайрмак менен деле кармап коет экен. Нурдин байке окшоп кармай албагандар 10 кайрмак менен деле кармай албайт экен деп. Профессионалдардай болуп бир эле кайрмак менен келип кармап кетеличи дедик. Мына бүгүн дарат алгандын пайдасы. Туугандар, Нурдин байкенин биринчи подлещи. Куттуктайм Нурдин байке. Келип эле кармаш биринчи жолу. О, мынакей туугандар, кошуналарга бир эле иш түштү. Примерно 1,5 килограммдай чыгат. Всё, байке, рахмат. Мынакей результат. Почин башталды. Мусор тазалагандарга түшүп атат достор, тазалабагандарга түшпөй атат. Тазалаңыздар ошон үчүн. Сонун алып турсуз, караңызчы катар түшүп атат сиздин кайрмаңыз. Айтпайм, только мелкий болот. Бирок кичинекей. Ушундай эмелерди коюмбу? Окей, достор, пока чоң результат жок, ушундайлар эле. Окей, достор, балыкчылар көбөйүп атат, Кудай буйруса. Улам 5 минут сайын 3төн 4төн кишилерге. Каждую минуту по 2, по 3 Алейкум ассалам алейкум. Чё атат? Учаштык, а? Окей, дагы бир киши келатат. Азыр выходнойдо элдин баары мына балыкты эс алганды жакшы көрүп өттү. Айдан биле сондар бар. Иә. Балык кайтарып карап атасыңдар. Ооба да. Мынакей туугандар. Билбейм эмнени өрттөп атат. Аркы бетте кимдер өрттөп атат. Резинкага дейм да. Абаны булгат. Жыты биз жака чейин келип атат достор. Ошондорду өкмөт кичине чара көрүп койсо жакшы болмок. Эми эле келдик. Тартып атат го көрөйүн. Сол жакты да көрөй албайм да мен. Есть? Есть что-то. Мелкий, наверное. Вот. О, нормальный жаңалыкларга караганда. Леш. Слабовато, но леш. Баягы келсең, жана черный кашадан ала келсең, апарыш менен жакшы чыгып атат. Az vaqt qolmaydi da. Ne vaqt? Sen barbayla qo'y men. Qo'shgan kunda da qo'shilmayman. Көтөрсөңүз. Принципиально qo'shilmayman. Вот судак кылгандар. Мына биринчи пачин. Машалла. Мынакей аларча 3тө туугандар. Мен келгенден бери биринчи судак. Bola turgan jeri bekin. Билбейм, бир 3 леш түштү. Анан Чоңго? Жак, биздики кичинекей мына жан устагылар. Бир чоң эме чыгарды. WhatsApp.
Малевнигиңизге андатыр кирип атат. Малевникти карасаңыз. О, малевник. Ошеге кирип кетти. Отурабы? Дерзкий, біреу отырды. Тигилер бирөө чыгарды. Лешпи судакты билбейм. Кайырмактын көптүгүн карабыздар. Мынакей, достор. Аларча 3-тө отурабыз, пока поклевка эми вообще жок деп да айта албайм. Бирөөлөргө түшүп атат, бирөөлөргө түшпөй атат, ар кандай. Бирок көп эмес. Бирок эми азастан болуп атат. Эми азыркы сезонго нормальный деп ойлойм. Вот мой братец приехал, Артемчик. Только что. Сейчас будем ловить рыбу. Да, он нам кашу привез. Вот за Скоро то. в Казахстан на его Да. вертолете вместо Дэна поедем. Вот, Нурдинбайке уже 4-й, да, у вас? Да, 4-й. Прикинь, мужики, 4-й. Вот. Дарат алып келген экен, сработал, короче. Артем приехал, начал. Да, вот Артем говорит, я приехал, сейчас у всех будет клевать, говорит. Надеемся. Вот берегу кидаем, его прикормили. Не, попробую это. Туда. У Артема сейчас новое имя, Арстанчик. Кыргызское имя. Крыша селезли. Кыргызча сүйлөп койчу, Артем. Эмнени селезли. Балык түшүп атабы? Şu atak. Көрдүңүздөр, түшүп атат балык. Бирок кайырмак сала элек түшүп атыптыр балык. Еще не закинул, но. Мынакей Нурдинбайкеники дагы тартты, көрөлү. Барбы, жокпу? Нет. Есть. О, Ну что-то почему-то нам только вот такие одни. ну хотя бы, блин, чтобы вообще. Ну да. Артем приехал, кашу привез, конечно, сразу начал. Все, как без этого? Это профессиональный рыбак приехал и начал поклевка, да? Конечно. А то боится от дедовщины, он же военный. Нормально там тянет. Да. Сошел? Как сошел? А, он зато зацепился. Блин, он что тянет? Мощный тартты. Судак тянул. Да. Короче, подскайт этип жетишпей калды, достор. Өтө жакшы тартты эле мапой. Тиги тиякта алаксып жүрүп көрбөй калды. Буйрук. Сяж, Да, надо вот сяж. Нету, да? Блин, Üzüldü. он этот, такой, крупненький был. Где-то затащил он туда. Ныряли? Да. Подскайт этинчи? Нет, здесь вот на том был хороший. Жок. Мынакей достор, баягы снастя жөнүндө да айтып кеттиңиздер, кандай кылып салат дегенге, мына силерге түшүндүрүп берет. Вот, смотрите, друзья. Кормушка в зависимости от теста удилища зависит. Сколько тест, чтобы выдерживало. На данный момент 30 граммов. Кормушка небольшая, соответственно груз легкий. Цепь прицепляется она к основной, то есть плетне. Плетенка, если видно. Видно. Да. Далее идет поводок. Поводок состоит из лески, ну, 50-40 сантиметров. 40 сантиметров, да, длина должна быть. И крючок маленький, Крючок тонкий. маленький, да, можно там пучок, да, ставить сюда, Да. всякий. Леска, соответственно, не толстая, где-то диаметром 0,16 миллиметров. Удилище специально Удилище фидерное, да. фидерное. Тонкая. Катушка фидерная, ну, чтобы поклевки видеть. Ну, основного такого. Ушундай прям туугандар. нету. 30 граммдык кормушка.
Бул деле суудан зависит этет. Например, агын сууларда веси оорураак, бирок кайырмакта ошого ылайык болуш керек да. Ушундай. Бул фидерный основной эме мирный балыктарга билесиздер, карась, лещ, сазан. Перед тем, как забрасывать фидер, определите дистанцию ловли. То есть первый раз куда закинули, надо прикормить. Соответственно, на катушке вот у всех по-разному. У меня вот круглые есть. Клипса. То есть клипсуем, кормим, кормушку забрасываем раз 10 на точку. После этого одеваем наживку и кидаем уже. Кыскасы достор, муну биринчи ыргытканда кайсы жерге түштү ошол жерге коем десеңиздер, ыргытып лесканы түстөгөндөн кийин могу жерге лесканы илип койсоңор, кийинки ыргытканда андан алыс кетпейт, андан бери түшпөйт, точно бир ошол эле ордуна түшөт. Себеби ошол жер кармит этиле берет, ары каша менен ыргыткан сайын балык ошол жерге үйрөнүп токтойт. Bakma. Байкелер менен судак түшүптүр дагы. Жок экен. Мынакей, урматтуу достор, катталуучулар, балыкчылар. Бүгүн мына убакыт сааты келген экен, аларча 3-тө отурабыз. Нурдин байке, Артем, такта дагы бир дядька. Чуть-чуть поклевка болуп атат. Бирок кандай деле бешеный поклевка жок, бир 5-6 майда подлещ түшкөн. Где-то 1 саат болуп калды. Пока түшө элек. Мына азыр дагы тартып коюп атат. Бир 3 судак көрдүм чыгарган. Аркы беттен бирөө, оң жагымда бирөө, сол жагымда бирөө. Ошондой. Анан тылдый жакта деле чыгарышып атты, эмне чыгарып атты, аны билбедим. Бирок балык чыгарышып атты да. Анан биз жак пока тишина. Чоң леш деле жок. Мынакей туугандар, аларча 3-кө да келдик. Убакыт саат чыккан экен, бирок жыйынтык жок. Ошо 5-6 майда леш менен анча мисаларга майда 1-2 судак түшүп атты. Анан крупный балык деле жок достор. Аларчаны деле көрдүк. Анан жаңы эле бирөө комментарийге жазган экен. Сиздин видеоңузду айма көрөм достор, сенин видеолоруң зеригип кеттим. Кечке судак деп жүрөбү, форель, щукаларга, сазандарга барбайсың деп. Дос, ошондой түшкөн жер болсо айтып кой, барам. Бирок форельге барбайм. Форельди запрет, анын видео тартам деп анан штраф төлөгүм келбейт. Бирок мен сураштырып, постоянно карап, ошо элге кызыктуу болсун деп балык именно түшүп аткан жерлерге барып атам. Сен таап берсең адресин, барам мен. Неге баргым келбейт? Чоң балык кармагызы, барыгын эле кармагызы келет, бирок түшпөй атат эч жерде. Мен кээ бир жерлерге барып атам, балык бир да түшпөгөн үчүн видеого тартпай кайра кетип атам мисалы. Сен мисалы бир аз болсо да түшүп баягы балыкты сагынып, зериккендерге бир аз эрмектеп эс алып кетсин деп эле түшкөн жерлерди гана издеп атам. Азбы, көппү, кичинеби, чоңбу. А так, если чоң балыктарды көргүң келсе, менин мурунку видеолорумду көрсөң бүт баары бар. Змея голова да бар, щука да бар, сазан да бар, ясь да, сом да бар, бүт баары бар. Ошо видеолорду издеп көрсөң болот. Эми азыркы сезон ушундай, билесиңер, балык түшпөй турган сезон. Эгер сен билсең, мен билбеген место болсо айт, барам. Ошондой достор, ушу менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, Кудай буйруза. Эртең бир жерде чыбак жакшы түшүп атат дейт, ошол жакты бир бар видео кылганга аракет кылайын, если убактым болуп калса. Ушу менен кийинки видеодон жолугушканча достор. Мынакей туугандар, бүгүнкү иток 5 экен. Подлещиктер. Ушу менен балыкты жыйынтыктадык.